Esingizde olsa bıyıl 21 fevralda sot atkarıcıların statusu jana atkar öndürüşü tuuralı mыйзамга özgörtүү киргизилип жатканда сот департамент тарабынан мыйзамдын 129 беренеси боюнча сот аткаруучуларга сыйакы берүү боюнча бюджеттик кодекске өзгөртүү киргизебиз деген болчу да. Мына почти жыл бүтүп жатат. Ушул мыйзам бүгүнкү күнгө чейин бир комитетте да карала элек да. Муну атайын мен ойлойм өкмөт тараптан кармалып жатат. Себеби 2 жылдан бери биздин сот аткаруучулар аларга өндүрүлгөн продукция өндүрүлгөн баягы акчалардан 10% сыйакы берилиш керек болчу. 2 жылдан бери ушул сыякка чогулган акчаны бюджеттик кодексте көрсөтүлбөгөн деген шылтоо менен мамлекеттик бюджетке алып коюп жатасыздар да. Качан биз бул сот аткаруучулардын укугун толуктап беребиз? Ошол үчүн мен айтат элем, өкмөт ушул маселеге кайрылып, тез аранын ичинде ушу өзгөртүүнү киргизип, 2020 жылда ушу сот аткаруучулардын сыякыларын берүүнү башташ керек. Азыр 8 000 сомдон 12 000 сомго чейин айлык алган сот аткаруучу кантип өзүнүн милдетин толук аткарат? Себеби биз ошол жерде алардын атайын өндүрүлгөн бардык каражаттан 10% сыяка алат деп, алардын айлыктары аз көрүлүп калган. Мына бүгүнкү күндө биздин коллегабыз Айсулуу Турузбековна алименттерди өндүрүү боюнча дагы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизип жатат. Мунун баары ошол эле сот аткаруучулардын кылган ишине жараша болот. Анан биз сот аткаруучунун мамлекет гарантиялаган акчасын төлөп бере албай жатсак, анда бүгүн кантип биз алардан ишти аткарып жатасың деп сурай алабыз да. Ошого сизден суранат элем, ушул маселени өзүңүз Министерство юстиция менен сот департамент менен тезирээк ушул өзгөртүүнү киргизип, тезирээк карап, ушу 2020 жылдан бул акчаны төлөбөсөк болбойт. Булар 2 жылдан бери ошол өндүрүлгөн акчаларын албай отурушат да. Менин негизги суранычым ушул, ушуну бир контролго алып, тездетип берсеңиздер. Рахмат.